Бул жай Сузак район Сапаровка айылындагы Жомарт Бөкүнбаев атындагы окуу тарбия комплекси. Ал өткөн жылдын сентябрь айларында балдар үйү жоюлгандан кийин уюшулган. Ушул малда анын жатаканасы бала бакча үчүн ыңгайлаштырылып, 100 жеткинчек 300 окуучу билим алып жатышкан. Арадан бир нече ай өтүп, жыл жаңырышы менен бир коро, бир имаратта жайгашкан мектеп менен бала бакчаны өзүнчө бөлүп, окуу тарбия комплексин жоюу боюнча 11 декабрда министрликтин буйругу чыккан. Жаңы буйрук элдин купулуна толбоду. Анткени алар комплекс жоюлса, анын мүлктөрүн айрым жетекчилер менчиктештирип алат деген пикирди карманууда. Бул кызыкчылыктын аркасында чамамда чоңдордон баракшоп калды, бийликтегилерден. Биз кайра акимди, райондун акимин чакыртып, ата-энелер чогулушун өткөрсө келбейт. Келсе дагы нары бери күнсен шултоо чыгып кетип калат. Ал эми жогордагы айыптоолорду район жетекчиси төгүндөп, нааразычылык акциясына чыккан айыл эл менен жолугууга барган. Жыйында бир топ каймайчуулар да орун алып, акимди коштоп барган УКМКнын өкүлү орой мамилеси үчүн чогулгандардан кечирим сурады. Сизди кандай жол менен алып барып аким кылганбыз? Биринчиден, кечирим сурайм, элдикилерден. Бул биринчиден. Экинчиден, мээлер жұрт мынандайда азыр эле сүйлөштүк го. Пикирбай, Асылбай, Секин. Мына сен деле Секин сүйлөп, биз отабыз го. Балдар үйүнүн карамагында 25,9 гектар сугат жер, 18,4 гектар кайракы жер, 36 гектар чөбөрөк, 34 гектар жайыт жер аянта, мал кормоочу сарай жана Каралма Токой чарбасынын ичинде эс алуучу лагерь бар. Сузак районунун акими алардын баары өкмөттүн карамагына өтөт деп ишендирүүдө. Жайытты дагы айыл өкмөттүн жайыт комитетине өткөрүлөт мыйзам боюнча. Менен мында отурушун тейлегим боюнча. Лагери ушул мектептин лагери болуп калат, же билим берип борборуна түшүнгөн. Менин идея оюм боюнча да. Эч кимге бирөөгө менчиктештирилбейт туугандар. Бир кымын малы да, бир сарай да менчиктештирилбейт. Буга мен жооп берем силерге. Эгерде мен ошол жерге бир нерсеге аралашып, бир нерсесин бирөө алып кеткен болсо, мен силердин алдыңарда келип бетимди тандап отурбайм. Кыргызстандагы интернат тибиндеги балдар мекемелерин башкарууну оптималдаштыруу жөнүндөгү өкмөттүн токтомуна ылайык өткөн жылы Баткендеги, Ысык көлдөгү жана Жалал Абадтагы балдар үйлөрү жоюлуп, экинчи этапта дагы 2 балдар үйүн оптималдаштыруу пландалууда. Максат балдар үйүндө тарбияланган балдарды жакындарына кайтаруу, үй-бүлөдө бирдей камкордукта тарбияланууга шарт түзүү. Калбек Учкунбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу.